аймак өнүгүшү үчүн мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард сом бөлүнгөн учурда дал ушул жер Бишкектен кем калышпаган жаркыраган аймакка айланды. Күн сайын ачылган ишканалар жарандарды жумуш менен камсыз кылып, социалдык объектилер биринин артынан бири ачылууда. Саламатсызбы, сиз президент Жапаров программасын көрүп жатасыз. Аты жөнүм Айжигит Матраимов. Биз Жалал Абадтабыз. Жалал Абадтагы жаңылануу тууралуу бир нече саамдан соң сөз кылайын. Ага чейин апта ичиндеги өлкө башчынын маанилүү жолугушууларынан кыскача. 9 апрель өлкө башчы Кыргызстанга иш сапары менен келген Казакстандын премьер-министри Олжас Бектеновду кабыл алып, эки өлкө ортосундагы өз ара кызыкчылыкты туудурган саясий, соода-экономикалык, суу-энергетикалык жана башка тармактарда кызматташууну тереңдетүү боюнча пикир алышты. Сиздерге белгилүү болгондой, биздин мамлекеттердин ортосунда эч кандай саясий жана аймактык карама-каршылыктар жок. Албетте эки тараптуу мамилелерибизде бир катар актуалдуу маселелер бар. Алар өкмөттүк деңгээлде эки өлкөнүн, эки элдин кызыкчылыгын эске алуу менен туруктуу түрдө чечилип туруш керек деп эсептейм. Достукту чыңда деген сөз бар. Биз да кыргыз-казак достугун чыңдайлы, бекем туралы. Кыргыз казак боорум деп мактанса, казак кыргыз бауырум деп мактанса сыймыктанам. Ошого умтулалы. Кыргызстан Казакстан үчүн өңүрдөгү эң жакын әрі бауырлас мемлекет. Бұл ретте сіздің Қазақстанға алдағы ресми сапарыңыз екі ел әріптестігін одан әрі нығайтуға елеулі серпін беретіні сөзсіз. Эки тараптын акыркы жылдары мамлекеттер ортосундагы товар жүгүртүүнүн ырааттуу өсүшүн баса белгилеп, биргелешкен инвестициялык жана өнөр жай долбоорлорун жүргүзүүнүн эсебинен өз ара сооданы 2 миллиард АКШ долларына жеткирүүгө мындан арадагы умтуларын, ага кызыктар экендиктерин билдиришти. Ушул эле күнү президент Садыр Жапаров Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхон Байрамовду кабыл алып, мамлекеттер аралык кеңеш жана Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүп, Азербайжан тарабынан Ысык көлдүн жээгинде 5 жылдыздуу мейманкана куруу жөнүндө макулдашууга кол койгонун канааттануу менен баса белгиледи. Последние годы стали прорывными в истории двусторонних отношений. В 2022 году были проведены 2 визита на высшем уровне с интервалом между ними в 6 месяцев. Были урегулированы все вопросы, тормозящие развитие сотрудничества между двумя странами. Стороны установили уровень стратегического партнерства. И мы в Азербайджане с нетерпением ждем вашего государственного визита. И сегодня значительная часть наших переговоров она была посвящена именно вопросам подготовки к вашему визиту. Тараптар Кыргызстан менен Азербайжан кызматташтыкты кеңейтүү боюнча Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фонду натыйжалуу платформа болуп саналарын, анын жардамы менен ар кандай тармактарда артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашыруу пландаштырылганын белгилешти. رمضان شهر الرحمة والغفران الله أكبر 10 апрель президент Садыр Жапаров Бишкектеги имам Саракси атындагы мечитте айт намазга катышып, мечитке келгендер менен бирге намаз окуду. Алла канжайып дуа үмүтүндө суранган бардык дуа тилектерибиз өзүн кабыл кылгын я Раббал Аламин. Би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Айтыңыздар марек болсын. Я хубби лик Рамадан. Президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусуна иш сапарына келери менен дароо эле улагадан өлкө башчы жергиликтүү бийлик менен облустун социалдык экономикалык өнүгүүсү тууралуу пикир алышты. Анда президентке өткөн жылы аткарылган иштер жана быйылкы пландар тууралуу маалымат беришти. На территории парка будет 4 основные зоны. Это зона зеленого лабиринта с сухими фонтанами. Это центральная зона, где будет расположен фонтан, арка
амфитеатр и сцена для презентации. Это зона детских площадок от 1 до 7 лет. Жолугушууда президентке Кыргызстан менен Россиянын аймактарынын достук паркынын долбоору тууралуу маалымат берилди. Сейилбактын жалпы аянты 8 гектар, ал эми долбоордун жалпы баасы $2 миллион түзөт. Бүгүнкү күндө парктын башкы планы макулдашылып, жер иштери башталды. Андан соң президент Садыр Жапаров Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жаңы имаратын ачты. Мамлекеттик казынанын эсебинен курулган 3 кабаттуу имарат 100 кишиге ылайыкталган. Бул аймактык оорукана 435 орунду. Ал миллиондон ашык калкы бар облустун бардык аймактарынан келген бейтаптарды кабыл алат. Аталган оорукананын курулуш иштери жүрүп жатканда өлкө башчысы келип өзү көзөмөлдөп кеткен. Эми минтип заманбап мед жабдыктары менен жабдылып, бейтаптарды кабыл алууга даяр. Садыр Жапаров жергиликтүү тургундарды оорукананын жаңы имаратынын ачылышы менен куттуктап, жарандардын саламаттыгы мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин баса белгиледи. Биз 2022 жылы медицина тармагына 207 атайын жабдык алганбыз. 218 тез жардам, 117 санитардык унаа, жалпы жонунан 335 автоунаа сатып алганбыз. Ал эми 2023 жылы болсо медициналык 30 объектиде курулуш иштери жүргүзүлдү. Булар облустук ооруканалар жаңырды, перинаталдык борборлорго 222 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, курулушу башталды. Саламаттыкты сактоо тармагындагы реформанын алкагында өткөн жылы Жалал Абад шаарына 12 фельдшердик акушердик пункт иштей баштаган. Мындай алгылыктуу иш быйыл да уланарын өлкө башчысы билдирди. Мындан сырткары жерлерде мамлекеттик дарыканаларды ачуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгынан барыңыздардын кабарыңыздар бар. Өткөн жылы бөйрөктү алмаштыруу борборун ачканбыз. Жакында эле боорду алмаштыруу борборун уюштуруу боюнча кабыл алынган чечимди уктуңуздар. Түркиянын дүйнөгө аты угулган дарыгерлеринин көмөгүн алып, тажрыйбасына таянып, улуттук борборубузду түзөбүз. Эми 3 кабаттуу жаңы имаратта жарандар керектүү мед кызматтарды ала алышат. Ал эми дарыгерлер заманбап ыңгайлуу имаратта ишин улантат. Аябай сон бир палатада эле 2 адам жатат экен. Өзүнө жараша немеси чечине турган жайы, санузилдер, ысык суу, муздак суу аябай сонун заманбап кылып бүтүрүп беришти. Мындан жакшысы болбойт дейм. Муну менен катар президент Баыр атындагы облустук кургагучка каршы күрөшүү борборунун жаңы имаратын ачты. Буга чейин борбор жараксыз абалга кептелип, чопо, жыгач сыяктуу материалдардан турган имаратта жайгашып келген. Учурдагы жаңы имарат эл аралык стандарттарга жана инфекцияны көзөмөлдөө чараларына толук жооп берет. Ал 96 бейтапка ылайыкталган. Историяларга түшөт. Азыр бүт ушундай техникалар бар экен. Медицинада силер 50 жыл аппараттарды колдонуп жүрсүңөр. 50 жыл колдонгон аппарат. Жок, жакында дагы аппарат берген. Бүт барын тазалап, азыр жардам жүрөт. Жаңы имарат менен таанышкан өлкө башы мед кызматкерлери менен пикир алышып, кызыктырган суроолоруна жооп берди. IT билим берүү Жалал Абад шаарында өнүгөт. Бул үчүн Садыр Жапаров жаңы IT борборун ачууга да жетишти. Борбор мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде түзүлгөн. Анын курулушуна 65 миллион сомдон ашуун каражат сарпталган. Долбоорду ишке ашырууда мамлекет жер бөлүп, уруп берсе, IT Run компаниясы кадрларды жана окутууну камсыздаган. Жана анастары мэрия менен биргеликте ошо аз камсыз бөлгөн үй бүлөлөрдүн балдарына окутуу үчүн жыл сайын 10 гранттык место бөлдүк. Жалал Абад шаарында.
жана ушу IT борборунун түзүлүшү боюнча айтып кетейин. Ошондо 9 жана 11 класстын баасында Борбор балдарга да, чоңдорго да программалоону үйрөтөт. Жыл сайын бул IT мектепте 10 орун шаардык мэриянын комиссиясы тарабынан тандалып алынган 7 жаштан жогоркуларга бекер берилет. Менин оюмча 6 айдын ичинде башталуучу адис болуп чыкканга ишенем. Кызыккандар көп ба? Кызыккандар өтө көп. Бизде жаштар, эң көбүнчө жаштар келет. Бир жашы 18ден 22ге чейин дегендер. Бул эң көбүнчүсү. Бирок бизде bundan 5 жаш, 6 жаштагы балдар бар. Аларга биз оюн жасоону же анимация кылууну үйрөтөбүз. Чоң адамдарга, жашы 30га чыгып калгандар дегендерчи, алар да кызыгып келишет да. Биз ошолорго коммерциялык приложенияларды жасап беребиз. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров IT тармагын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктарынын бири экенин белгиледи. Бир дагы баягы губернатор, область, район керек болсо айыл өкмөтү дагы кагаз ручка иштерин унутат. Ал тез эле келет дагы. Ошону биз азыр цифровизацияны толук кандуу киргизип алсак, андан кийин анан колдонбай калабыз, үйдө отуруп алып иштеп калабыз. Мугалимдер менен келечек тууралуу пикир алышкан соң мамлекет башчы IT мектептин аймагына бактарактардын көчөттөрүн отургузууга катышты. Садыр Жапаровдун иш сапарынын программасы абдан тыгыз болду. Кыргызстан айылындагы номер 18-чи Манас Миң мектебинин жаңы имаратынын ачылыш аземине катышкан мамлекет башчысы балдар жаңы мектептерде сапаттуу билим алып, Кыргызстандын чыныгы патриоттору болуп чыгаарына ишеним артты. Себеби кайсы гана өнүккөн өлкөнү албайлы билим менен укмуштуудай бийиктиктерди багындырып келе жатышат. Ошондуктан мен биздин билимдүү жаштарыбыз мамлекетибиздин келечеги, улутубуздун уңгусу, өлкөбүздүн байлыгы деп баса белгилеп айтаар элем. Бул имаратты курууга мамлекет тарабынан 81 миллион сом сарпталган. 2 кабаттуу мектеп 275 окуучуга ылайыкталган. Бул жерде жайлуу окуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Кенен окуу бөлмөлөрүндө окуп жаткан окуучулардын кубанычында чек жок. Саат кемде? Манас Миң мектебинде азыр кайсы сабак болуп атат? Кыргыз эдебият. Кыргыз эдебият. Буга чейинки мектептин абалы кандай эле, азыр кандай? Ошол жөнүндө айтыңызчы. Буга чейинки мектептин абалы мындай условиялар жок болчу. Азыркы мектепте бардык условиялар бар. Шарттуу мектеп болуп курулду. Биз мындай кубанып, азыр мындай ичибизден кубанычыбыз кеткен да. Келечекте ким болгон келет? Келечекте президент болгон. Президент болгон келет, э? Президент келечекте президент азыркы президентке мындай ушундай жаңы мектеп салып берип атканына мындай рахмат айтабы? Айтат. Президент ушундай чоң мектеп кылганына кубанычтабыз абдан. Келечектеги президент окуган жаңы ачылган бул мектепте мамлекет башчынын катышуусунда Созак районундагы 3 мектеп онлайн режиминде ачылды. Өлкөбүздө бир эле учурда онлайн 4-5 же болбосо 10го жакын ушундай социалдык мекемелерди бир эле учурда ачуу бир салтка айланып баратат окшойт. Жаңы ачылган мектептин мугалимдер коллективинин курамы да өзгөчө экен. Манас Миң мектебиндеги ушул жалпы коллектив экен. Бул жерде ушунча айылдардын арасында бир мырза жейт. Кайсы предметтедеңиз? Дене тарбия. Дене тарбия сабагы. Мектептин шарттары өтө сонун, заманбап. Бардык талаптары бар, бардык шарттары бар. Өтө сонун, тааныштабыз. Ыраазычылык билдиребиз ушундай мектептерди салып берип атканына. Президентибизге ыраазычылык. Ушунча айылдын арасында иштеген сиз үчүн жакшы, көнүп калган, сонун, кызыктуу. Эже караңыз, жакшы. Ишелер жумай коңуздар. Мугалимдер менен эстелик үчүн сүрөткө түшкөн соң мамлекет башчысы жергиликтүүлөр менен пикир алышты.
Allah sizi kısık hareketlerden özü saklasın, özü korkağın olsun. Rabbena la tuzu kulubana ba'da iz hadaytana ve hab lana min lednik rahmetten inneke entel vehhab. Allah'tan sağlık versin.